Аны айтыш кыйын. Аны коргойм деп аракет кылып атпайсызбы туурабы? Коргоп кылып, значит, Кудайда. Жок, ал жагы болуп элетет. Мисалы үчүн мурун мен атып жүргөндө мына кайтарып жүрчү да кашкырчы. Мен бир жакка кеткенде менин колума кол салчу. Болбосо кайдан билет? Ал убакта сотка деле аз эле кишилерде сотка бар болчу, сотка деле жаңы чыгып чыкпагандан кездер. Мен кетем, мисалы үчүн машина менен кетем да. Ошо түнү келип турчу. Келип кыдырып жүрүп кашкыр таппай атаргачы. Тияка барасың, мага атып жүргөн кез эле кашкырдын кырсын укканда эле кубалап барып издеп артына түшүшүм да. Анан кайдан тегеректе жок баа жүрөсүң да, бир ай, 2 ай жүргөн эчтеке жок, кашкыр жок болуп калат да. Атып тияк буяк. Анан кетти дегенде эле ошо түнү анан үй бүлөмү анан жеңиң айтат, баягы кашкырың келет турбайбы? Кайда кашкыр бүтпөдү десең, жок. Кетти ошо түнү эле эртеси эң болбоо дегенде эшегим жүрүп кетчү да. Баары мага кийрет да ушунда. Болбоо дегенде эшек же унутулуп калып калат, же жылкы бир жерде калып калат. Именно келип меники. Анан дагы бир случай болду. Мага мергенчи балдарга айттым да, мен кетип атам. Мен үйдүн тегерегин карагыла, кашкыр келет. Мага уверенный уже белгилүү иш болуп калды. Дедим, алар фарт этип кыдырып жүрүшөт. Таакчы. Анан кашкырдын бир изин көрүшөт, алыс жакта. Анан таппай калат. Ушак жакка эле кириптир, бирок жок дейт. Именно үйдүн жанына келип мен бир жылкын көтөрүп жаап жептир. Алар кыдырып жүрөптүр, булар шашпай жеп алыптыр аны. Буяка чыкканда буяка чыгып алып кетип калыптыр. Болбосо кайдан көргөн из экен. Ошонун баары чубаш 5 кашкыр келип турган, именно меникин жеп турган. Чүрөтпөй. Кайтарып аткан мезгилде. Мен жок. Мен бар да ишке жеп. Аны кайдан билет? Мен кеткеним силер билесиңер бир жакка кеткеним. Стористен көрүп эле же бир кимден Facebooктон көрүп эле барыптыр дебесиңер, билбейсиңер да. Кашкыр кайдан билип атат дейм. Таң калыштым. Бул орусча айтканда сверхъестественный нерсе да. Мына түшүнүүгө кыйын нерсе да. Анан Кудай Таалам тиги кетти бар тигиникине деп атат да, же болбосо кайдан? Баа мындай жумшак тил менен айтканда. Корого түшүп, коро можу, коро чоң коро да бийик. Ошону секирип түшүп кой жеди. Анда дагы ошол атып жүргөн кез анан мылтык жарабай калып өткөрдүм мылтыкты. Анан бир айча болуп калды, кайра переоформление кылып, кайра мылтык алып чак. Ошонун ичинде жөн эле талкалап койбоду жөн эле айланган. Болбосо мен мылтыгымдын жок экенин кашкыр кайдан билет? Жарабай алганын. Ушундай случай. Сигнал келет болуш керек, мылтыгы жок бар деди. Жөн эле кайтарып атып деле жедирбейт үчүн. Ошо маалда бир каскактай болгон бир сериалдар чыккан. Черный роза бир неме дегенчи бир 9:30 ушундай болчу эмес беле? Кызыктуудай болуп, ошону көргүм келет да. Жарым саат эмне болмок эле деп. Ошо маалда жейт да. Именно ошондо келип жейт да. Анан айтат, "Отчум" деп кино көрүп кетесиң. Ал убакта ушу сериалдар кушуп чыгат. Именно ошо маалда келип чыгып кетет. Таң аткыча кайтарсаң жок, келбейт. Анан 1-2 күн кайтарасың, жок болуп калат да. Анан 2-3 күндөн кийин келбей калды го деп туруп, баягы кино көрсөң кайра ошол моментте жеп кетет. Кандай случай? Прямой связь болуш. Ошо прямой даже телевизорго чейин сериалын көрүп атканга чейин билип аткандай эле. Карачы. Подкаст. Подкаст. Жомоктор көп эле болду, көп унутуп калдык ки, баягы эсте калгандар улам эске келип атпайбы болбосо. Кашкыр эң акылдуу. Илбирсти алдасаң болот экен. Мышыктагы анын дагы болот да, бирок кашкырды алдай элбетесиң. Эми билесиң тактикасын, тияка барса тияка барасың деп атып аласың да, баягы алдын ала метип. Мындай заман тетиш кыйын да. Оор. Сиз үйрөнүп чакырган деген. Көп жол чакырдым, көп чакырып алып аттым. Жакшы эле аттым, бирок көбүнчөсүндө ушу уверенный болгон жерлерден жанагындай чыгарып кетчү да кашкыр. 100% уже гарантия болуп турган кезде эчтекени кыла албай каласың. Мылтыгың отолбой алса эмне аласың?
Сынып калса эмне кыласың? Эчтеке кыла албайсың. Көпчүлүктө болгондо жанагынтип бир минус кишини табат да ошол жерден чыгарып кетет. Сөзсүз жөн эле 10 жолу чыксаң 10 жолу тең ошо 10 кишинин ичинен бирөө минус кылат да. Же жөткүрүп ийет, же тамеки тартып ийет ошол жерден. Же мылтык отто албай ушул бир себеп анан ошол жерден. Түлкү андай эмес, түлкү. Ой, түлкү маккодан эч канча чыйпылдап койсоң түбүнгө чейин чукап келет. Таяк менен чапсаң болот. Жана көрдүм түлкү. Эми анын коолугу мынтип уурданып келип бирдемени уурдап кеткенге маш болсо керек, бирок мындай акылдуулук эме жагынан анча эмес да.